Мен бүгүнкү сабакта бир нерсени өзгөчө түрдө түшүндүм. Биздин аталарыбыз мурунтадан эле өтө ыймандуу жана ынсаптуу адамдар болгон экен да. Биздин бүгүнкү сабакта айтылып өттү да, агайларыбыз бизге ата-бабаларыбыздын меймандосчулугу тууралуу айтып беришти. Ата-бабаларыбыз мурунку ар бир адамды тааныса да, тааныбаса да өзүнүн төрүнө өткөзүп, эң жакшы тамагын берип, кымызын берип, анан узатчу экен да. Демек, мурунку ата-бабаларыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө эргешип, дайыма анын амалын кылып жүргөн экен да. Демек, биз дагы ата-бабаларыбыздын жолуна эргешип, мекенибизди сүйүшүбүз керек. Biz bunun bozuyga деле кызыкчу эмеспиз. Бозу болсо бозу экен деп. Бирок анын ичинде канчалаган көп данышмандуулук камтылган экен, канчалаган касиеттер камтылган экен, аларды эми билдик. Ал эмнеден жасалат, эмне үчүн жасалат, кандай болуп жасалат, биз мурун билчү эмеспиз, эми билдик. Себеби агайлар бизге түшүндүрүп беришти. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Здравствуйте, меня зовут Даниэль, мне 13 лет. Раньше я не очень интересовался юртами, но после того, как наши учителя провели нам урок, я узнал много чего нового. Например, то, что юрта – это очень приспособленное жилище к диким условиям. Я узнал, что она очень удобна для кочевых народов, а также я узнал все ее прелести, мудрости, а также узнал, насколько она прекрасная и безопасная. Но юрта – это национальная ценность Кыргызстана. Ее надо знать и распространять другим. Ассаламу алейкум. Биз бүгүн сиздер менен Кыргыз элинин каада салты, үрп адаты, нарк насил боюнча сабак өтөбүз. Ошондой эле дагы бир макал келет. Өз тарыхын билбеген келечекке жол таппай дейт. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз Кыргыз эли кандай турмуштарды баштан өткөрүшкөн, кандай жагдайларда жашашкан, кандай турак жайлары болгон. Бүгүн албетте бүгүнкү күндө биз боз үй туурасында сабак өтөбүз. Анан ошол боз үйдүн ичинде дагы ошол менен биргеликте Кыргыз элинин ата-бабаларыбыздын жакшы сыпаттары туурасында дагы бир аз кененирээк токтолуп өтөбүз. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Боз үй бул көчмөндөр цивилизациясынын символу эсептелет. Ошондой эле Кыргыз элинин тарыхынын, маданиятынын уникалдуу эстелиги да. Карап көрсөк, илгертен биздин ата-бабаларыбыз көчүп конуп, баягы дыйканчылык, мал чарбачылыктын ошол турмуш тиричиликтин шартына ылайык ар жерде көчүп конуп жүргөн. Ошол учурда көчүп конгонго ылайыктуу турак жай керектелген себептен мына Аллах Таала биздин элибизге ушундай боз үй деген нерсени ойлоп табууга, ушул нерсени курууга жардам берген. Боз үй бул абдан ыңгайлуу турак жай десек болот. Тиккенге дагы, жүктөгөнгө дагы, анан чечкенге дагы оңой. Тиккенде билебиз, 2-3 киши 1 сааттын ичинде тигип коет. Ал эми чечкен бир аз татаалыраак болгон себептен 2 саатта чечет. Ал эми жүктөсөк өтө эле жеңил болот. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн чоң бир 10 метр, 16 метрге чейинки жүк узундукта болгон жүк ташуучу унааларга үйүн салып көчүрүп атса, ал эми бир эле боз үйдү бир төө менен же болбосо 2 ат менен көчүрүп кетишкен. Анан боз үйдүн бул негизинен эле боз үй аркылуу биз Кыргыз элинин ата-бабаларыбыздын кол өнөрчүлүгүнүн эң жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн байкасак болот. Себеп дегенде билебиз, буга чейин угуп эле жүрсөк керек, боз үйдө эч кандай эмне колдонулбайт? Темир колдонулбайт, мык колдонулбайт. Бардыгы тең жыгачтан, кайыштан ушундай бир жогору чыгармачылык менен жасалган. Эми боз үйдү карайбыз. Боз үйдүн өзгөчөлүктөрү. Билебиз, боз үй кышында жылуу болот дагы, ал эми жайында салкын болот. Мына, сүрөттөгүдөй эле жана айтып өттүк, биздин ата-бабаларыбыз, энелерибиз көчүп конуп жүрүшкөн. Бул жакта мынакей энебиз, тигил жакта байкебиз бир эле төөгө бир үйдү жүктөп алып көчүп баратат. Негизинен эле боз үй туурасында бул качан пайда болгон, канчанчы кылымда пайда болгон деген суроо бар. Боз үй мурунтан эле пайда болгондугуна Кытайдын Тан династиясына таандык болгон 8-чи кылымда жашап өткөн Кытайдын Бо Цюи деген акын бар. Ошол акындын Кыргыз элинин турак жайын баяндаган бир чыгармасы бар. Ал чыгарма мындайча: сан миң койдун жүнүнөн сансыз түйдүк түйдүрүп, сай талдардын түрүнөн кереге уугун сүрдүрүп, көркү сонун боз үйдү көкжал көчмөн эрендер көк жайга тиктирит деп, ошол 8-чи кылымда эле ошол боз үйдү көрүп туруп, боз үйдүн ушундай бир көрүктүүлүгүнө, ушундай бир чырайлуулугуна таң берип, анан дароо ошол жерден чыгарма жазып өткөн. Демек, биз ушул акындын чыгармасынан билсек болот, боз үй мурунтан эле пайда болгон. Мына, Кыргыз эли ушундай Ала тоонун боорунда, Кооз токойдун коюнда ушундай таза абада
мыкты жашоо өткөрүшкөн. Бардыгы тең дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен, мисалы үчүн бул жакта мынакей мүнүшкөр агабыз. Мүнүшкөр деген бүркүт таптаган, бүркүт баккан адамды мүнүшкөр деп коет. Ал эми бул жакта болсо эмне кылып атат? Энелерибиз кийиз жасап, улусчулук кылып атат. Баракелде. Эми боз үйдү биз азыркы сабакта жана айтып өткөндөй, боз үйдүн алардын жабдуусу менен таанышабыз, ошондой эле боз үйдү курганды үйрөнөбүз. Ошону менен биргеликте эле боз үй туурасында кээ бир, мисалы үчүн кереге туурасында, уук туурасында жана башка макал лакаптар айтылган. Эми ошол макал лакаптардын түпкү маанисине дагы токтоло кетебиз. Эң эле алгач мына боз үй эмнеден куралат? Ага кандай курулуш материалдар керектелет десе, мына боз үйдүн жабдуулары дейт. Эң эле алгач эмнеси? Сөөгү, сөөгү дегени жыгачы. Экинчи чийи. Үчүнчү болсо тутуусу дегени кийиз жабдуулар бар го, сыртына жапкан. Ошону тутуусу деп коет. Төртүнчүсү болсо боочу, муну да жипшу деп дагы түрдүү аталыштар менен атайт. Жанагы боолору байлаган ушулар туурасында. Эң эле алгач азыр биз ар бирин өз ордунда кенен кесири ачыктайбыз. Мисалы, сөөгүнө келсек, бул жалпысынан боз үйдүн сөөгү болуп аталат дагы. Эми кийинкиси. Бул жагын эмне дедик? Кереге. Босого, уук, түндүк. Азыр ар бири менен дагы жакшыраак таанышабыз. Эмнеден жасалат? Кандай дагы бул ушул түндүктө болсун, уукта болсун керегеде кандай даанышмандыктар жашырылган. Мына эң эле алгач биз азыр кереге туурасында сөз кылабыз. Кереге деген бул мындайча айтканда, бул үйдүн эмнеси? Дубалы да, дубалы. Кереге бул боз үйдүн уук бекитилүүчү төмөнкү жыгачы дейт. Сүрөттө көрүнүп тургандай, диаметри дейт. Ушул негизинен бир канатын эле алсак, ошол бир канатта 56 же 60 таяк болот да, ошону бириктирет. Бириктиргенде андан кийин кереге пайда болот. Андан кийин бул кереге эмнеден жасалат? Эчки тал, сары талдын кабыгы ачылып, көлөкөгө кургатылып, азыр ар бирин ачыктап берели. Ушул талдарды март-апрель айлары бар го. Март-апрель айларында эмне болот? Анча көктөй элек болуп турабы? Бактарак. Ошол малда кыйып алат дагы. Анан бул жыгач жарылып кетпештиги үчүн, ийилчек болуш үчүн жана кабыгы жеңил сыйылыш үчүн атайын ошондой айда кыйып алат дагы. Анан көлөкө жерге сактап коет. Бир 30 күн, 20 күндөй. Көлөкөгө же болбосо жанагы бакаан чөп менен үстүн жабып коет. Мына ошол 30 күн, 20 күн тургандан кийин бул ийилчек, анан кийин кабыгы дагы жумшак сыйрылып, ошону менен биргеликте эле бекем болуп жыгач болот. Анан ошол жыгачты тезге салып, керегелер, ууктар мындай ийилген болот. Ошол жыгачтарды ийүүдө усталар тез деген бир станокту, куралды пайдаланышкан, ошону менен ийишкен. Мына жана айтып өтпөдүкпү? Канат деп ушуну айтат. Бир керегени бир канат деп коет. Боз үйдүн дагы чоңдугун, көлөмүн кантип эсептейт десе, мисалы үчүн эң эле кичинекей боз үйдү ким билет? Канча канат болот? 4 канат болот, 4 канат. 4 даана болгондо, анан ошондо кичинекей боз үй болот. Анан мындан чоңурагы канча канат болот билесиздерби? 12 канатка чейин бар да. Ушундай керегеден 12-өнү бириктиргенде бул чоң боз үй болот. Кээде канат менен эсептесек боз үйдүн көлөмдүн, кээде баш деп коет, но ууктун саны менен эсептейт. 60, 80, 100, 120 башка чейин эң эле чоң боз үй 120 баштуу болот. Эми керегенин ичиндеги бөлүкчөлөр мына. Жана айтып өткөндөй, бул эмне дедик? Саканак дедик, туурабы? Бир эле жыгашталганда бул саканак деп аталат. Ушундан 56 же 60ты бириктиргенден кийин анан кереге пайда болот. Эми ушул саканактарды карасаңыздар, бириктирүүдө көк колдонот. Көк деген жана айтып өттүк го, мык колдонулбайт дедик го. Ошол керегенин жыгаштарын бири-бирине бириктиргенде саканактарды. Ушул турат го мына күрөң. Ушуну көк деп айтат. Көк деген айтып өттүк. Уйдун же төөнүн чылгый терисинен жасалат. Жип сыяктуу өткөрүп туруп, бириктирип туруп, эки жагын түйүп коет. Эми ушул саканактын эки бириккен жери болуп атпайбы? Кайчылашкан жерин темгек деп коет. Түшүндүкпү? Темгек дедик. Эми карасаңыздар, ушул саканактар бириккенде ортодо мындай 4 тарабы тең бирдей болгон көзчөлөр пайда болот. Көзчөлөр. Мындай термин менен айтканда ромб деп коебу? Ошол ромб пайда болду. Эми ушуну кыргыздарда карасаңыздар, ушунчалык бир ар бир нерсенин аты бар. Негизи өзү кыргыз тили абдан сөзгө бай келет. Болгону биз колдонбогон себептен көп сөздү билбейбиз да. Ошого карасак, мына ушул көзчөлөргө чейин кыргыздар ат коюп коюшкан да. Эгерде кайсыл саканактар бириккенде, могул көзчөлөр пайда болду да, 4 тарабы тең бирдей болгон. Эгер чоңураак көзчө болсо анда эмне дейт? Жел көз дейт, жел көз. Түшүндүкпү? Эгерде кичинекейрээк болсочу мындай, анда эмне дейт? Тор көз деп коет. Көрдүңүздөрбү?
чоңураак пайда болгон көзчөнү жел көз дейт дагы, ал эми кичинерээк пайда болгон көзчөлөрдү тор көз деп коет. Анан саканактар жалпысынан бул саканак деп айтылат. Ар бири. Кээде саканактын карасаңыздар бул жакта четтеринде кыскарактар турат, турабы? Көрдүңүздөрбү? Бул жагында да кыска. Бул кыска саканактардын пайдасы эки керегени бири-бирине бириктиргенге жардам берет. Ушул саканактар аз бириктирүүсүн да көрсөтөбүз. Негизинен мына кичинекей саканактардын да аты бар. Кандай аты бар экен? Жетим же сыңар. Түшүндүкпү? Бул жалпы узуну мына саканак болсо, ал эми кыскарагын эмне дейт экенбиз? Жетим же сыңар деп коет экен. Баракелде. Эми кантип бириктирилет көрөлүчү кийинки сүрөттөн. Көрдүңүздөр кандай бириктирилет? Мына жана айтып өткөндөй кичинекей саканактар ушул эки керегени бири-бирине бириктиргенге жардам берет. Дагы бир айтып өтчү нерсе, бул негизинен эле бизде кыргыз элинде дагы ушул боз үйдү жөн эле жасап койбостон балким шөкөттөшкөн дагы, жакшылап кооздошкон. Көбүнчө уз энелерибиз түрдүү-түрдүү оюмолор менен, чиймелери менен түрдүү-түрдүү жип шууларды жасап, ошону менен биргеликте эле биздин уста аталарыбыз керегени жасаганда дагы кызыл менен мынтип боеп койгон. Өңү кызыл. Көрдүңүздөрбү? Муну негизи жошо деп коет. Жошо деген бир мындай топурак, чопо да. Ошол топуракты эме уукка, керегеге сүртүп отуруп, ошого кызыл өңдү берген. Негизи карасаңыздар астына жазып турат, жошо деген кызгылт күрөң же кочкул кызыл түстүү топурак же чопо дейт, турабы? Эми ошону уукка, керегеге сүрткөндө ушундай өң берген кереге. Азыркы күндө эмне кылат? Азыркы күндө сыр менен эле боеп коет, Анан карасаңыздар бул жакта ичинде бир аз мындай кооздуктар болуп атат. Буну сай деп коет. Ушундай сай менен ички бетин, албетте кереген ички бетин ушундай сай салышып койгон кооз болуш үчүн. Жана айтып өткөндөй, мынагул не дедик эле? Көк дедик, Көрдүңүздөр, түйүлгөн. Ушуну көк деп коет. Жана бириккен жерин темгек дедик. Эми уук туурасында, кереге туурасында толук маалымат алдыкпы? Эми уук болсо бул билесиздер, түндүк менен керегени бириктирип турган жыгач. Эң чоң кызматты аткарат бул дагы. Эми уук дагы өз ичинен бөлүнөт. Мисалы үчүн бул жагын учу дейт дагы, тигил жагын алаканы дейт, анан боосу, турабы? Уч жагынан бул карасаңыздар, сүрөттөгүдөй жакындатылган бул варианты ушул 4 бурчтуу кылып туруп уштап коет дагы, анан бул жагы түндүккө киргизилет. Ал эми алаканы дегени мына бул жагы да. Бул жагы ошо керегеге байлана турган жак, алаканын жагына дагы усталар 50 сантиметрдей жагын ушундай жана айтып өткөндөй сай салып койгон. Көрдүңүздөрбү мындай кылып? Кооздук үчүн. Ал эми тигил жагы болсо боосу, ал жагына албетте боосунун аткарган кызматы одан чоң керегени байлаганга керектелет. Уукту дагы жана айтып өткөндөй тезге салып, мына агаларыбыз ийип жасап атат азыр. Ушинтип ийип туруп жакшылап формага келтирет дагы, ушинтип матайт. Матайт деген максаты ушул тартипке салуу деген мааниде да, ушундай салып туруп, анан көрдүңүздөр да, бул жакта атайын кургатат ушинтип, анан ушундай формада калып калат. Эми түндүк. Түндүктүн дагы бир аталышы түтүндүк. Эмнеге билесиздерби? Мындай да, түндүктүн эки максаты бар негизи. Ошол боз үйгө жарык киргизиш үчүн, экинчиден биздин илгери азыр үйүбүздө очаккана бар го. Илгери боз үйдүн так ортосунда коломто деген жер болгон. Ошол жерде биздин энелерибиз шорпо бышырган, беш бармак бышырган, кыскасы ошол жакта тамак аш даярдаган. Анан ошол тамак аш даярдаганда билесиздер да, буу чыгат да отундан. Түтүн чыгат. Анан ошол түтүн түндүк аркылуу чыгып кеткен себептен кыргыз элинде түндүктү түтүндүк деп да коет. Эми караңыздар, боз үйдүн төбөсүнөн жарык киргизиш үчүн жана от жакканда түтүн чыгарууга ылайыкталган тегерек жыгач түндүк кайың, арча же талдан жасалат дейт. Жасалган жыгачтар. Түндүк алкак жана чамгарак деген эки бөлүктөн турат. Азыр түшүндүрөбүз. Алкак дегени кайсы, чамгарак дегени кайсы? Тогологун көрдүңүздөр тегерегин. Ошону алкак дейт дагы, ал эми бул жактагы жыгачтарды эмне дейт? Чамгарак дейт могу. Бири-бирине кайшылашып өтүп аткан. Алкактуу дейт. Жоон талдан дейт. Кайыңдан коргалып деген мааниси жанагы бул дагы жыгач жакшыраак ийилиш үчүн атайын бууга кармайт да усталар. Ошону коргалып деп айтылат. Анан жашытып дейт. Тиске салып, тиске деген бул жана айтып өттүк, бир курал, жыгачты ийгенге курал. Ошого экөөнү тууралап бири-бирине аштап жасалат. Негизинен бул мындай жеңил түшүндүргөндө түндүк өзү кээде эгер кичекей эле 4 канаттуу боз үй болсо, анда бир эле жыгачты ийип туруп,
тегерек кылып туруп жасап коет. А эгерде 120 баш болсо, жанагындай айткандай 12 канат боз үй болсо, анда бир жыгачты ийип жешиштүү болбой калган себептен эки жыгачтын жанагындай айтып өткөндөй корго алып, тиске салып ийип туруп, экөөнү бириктирип коет дагы анан тегерек болот. Анан бириктиргенде мурда кыргыздар ошол экөөнү бириктиргенде эки жыгач жана айтып өтпөдүкпү, эч кандай темир колдонулбайт деп. Мурда жанагы уйдун же төөнүн чылгый тарамышынан ошол тарамышын алып туруп эки жыгачты бири бири менен байлап бириктирген дейт да. Ал эми бүгүнкү күндө азыр болсо мындай заманын талабына жараша жеңилдик катары мык менен эле чегелеп коет. Түшүндүкпү? Эки жыгачты бириктирип коет. Андан кийинкиси болсо алкактын дейт сырткы капталына үйдүн чоңдугуна жараша ууктардын башы киргидей көзөнөктөр 60 же 70 же 80 үшкү менен көзөлөт дейт. Сырткы жагы дегени бул жагы. Ушул жагына үйдүн жана айтып өткөндөй чоңдугуна жараша канат канча канат болсо боз үй, ошого жараша уук дагы дайындалат дагы, анан ууктун санына жараша бул жактан үшкү менен көзөлөт дейт. Үшкү деген ушундай теше турган бир курал бар. Ал эми үстүңкү жагына болсо чамгарактын баштары кире тургандай кылып, карама каршы багытта 4төн 4, ошондо канча болот? 8 болобу? Карама каршы кылып туруп, мына бул жана. Бул 5өө албетте түрлүү болот. Кээде 3өө болот, кээде 4өө, кээде 6оо. Бул жерде 5 экен. Ошого үстү жагынан эмне кылат? Үшкү менен дагы атайын чамгарактардын башына кире тургандай кылып тешиктер жасап коет. Жана айтып өттүк го, бул жакта энебиз тамак жасап атат, ушул түтүнү түндүк аркылуу чыгып кеткен. Ошого түтүңдү деп койгон. Кийинкиси. Чий эмди. Жана айтып өттүк, биз буга чейин боз үйдүн жабдууларын экөөсү менен тааныштыкпы? Сөөгү, анан чий менен, экинчиси чий болчу. Чий караңыздар. Бул чий деген чырмалып токулган чий деп айтылат экен. Чийди дейт август айларында үзүп алып, көлөкө жерге коюп, даяр болгондон кийин аны чырмап даяр кылышат. Ал боз үйгө кошумча жылуулук берет дейт. Түшүндүңүздөрбү? Август айларында талаада өсүп турат. Мына, көрдүңүздөрбү? Талаада ушундай өсүп турат го. Ушуну август айында чийип алат, үзүп алат дагы, анан кийин жасашат. Азыр канча жасашат көрөбүз андагы. Мына. Тизип туруп, жиптерди ушундай жиптер менен таштарды бири-бирине өткөрүп, аны албетте жасаганда түшүнөт, азыр мындай сүрөт менен түшүнүш кыйын болуп атат. Мына бул жака бир чийди коет дагы, могу ташты наракка өткөрөт, бардык таштарды наракка өткөрүп чыгат дагы, кайра дагы бирди коет, кайра бияка өткөрүп чыгат таштарды. Түшүндүңүздөрбү? Кийинкиси. Эми биз чий менен тааныштык. Чийдин дагы бир максатын калып айтып коелу. Чийдин дагы жана айтып өткөндөй жылуулукту дагы берет дейт. Ошон менен биргеликте баягы боз үй билесиздер, эми жайлоолордо кээде карышкыр ит куш деп коет го. Карышкыр болуп калат, кээде жылаан болуп калат, курт кумурска болуп калат. Ошого чийдин дагы бир пайдасы бул үйгө ит куштун жана карышкырдын кирип кетүүсүнөн, ошондой эле жылаандын кирип кетүүсүнөн сактайт бул. Кийинкиси мына тутуулар. Жана айтып өткөндөй биз азыр сөөгү менен тааныштык, чий менен, экинчиси тутуусу деген жана кийиз жабдуулар, Кийиз жабдуулар 3 экен боз үйдүкө. Биринчиси эмне дейт? Туурдук дейт. Же улага деп аталат. Көрдүңүздөрбү? Кыргыз тили канчалык сөзгө бай. Болгону биз күндө 60-70 эле сөз колдонобуз, ошого көп нерсени билбейбиз да. Мына. Анан караңыздар. Туурдук дегени бул эмнегесине жабылат эле? Керегесине жабылат экен. Көрдүңүздөрбү? Бул бир аз жукарак кийиз болот. Ошол керегеге жабыла турган кийиз туурдук. Экинчиси болсо бул үзүк. Үзүк дегени бул уукка жабылуучу бөлүгү. Негизинен бул туурдук 4 бөлүккө бөлүнөт. 4 кийиз болот. Үзүк болсо 2 кийиз болот. Алдыңкы, анан арткы тарабы болуп 2-ге бөлүнөт. Анан негизинен бул үзүктүн кийизин жасаганда абдан баягы койдун кылчак деп коет. Кылчак анан уяң болуп 2-ге бөлүнөт да, койдун жүнүчү. Мисалы үчүн калпакты жасаганда эме койдун уяң жүнүн жасайт. Уяң дегени жумшак жүнү бар го. Ошого мисалы үчүн калпак кийгенде баш тердебейт. Неге дебейсиздерби? Себеп уяң жүн ушунчалык жөндөмдүүлүгү бар, нымды сиңирип алууга. Муну эмнеге кылчак жүнүнөн жасайт десе, себеп кылчак жүнү катуу болот дагы, жамгырды, карды өткөрбөйт. Эгерде уяң жүнүнөн жасап салганда, анда эмне болот эле? Сууну сиңирип алат дебедикпи? Өткөрө бермек да. Ошого карата мына кыргыз эли, караңыздар кандай даанышман, кандай акылдуу энелерибиз дагы, уз энелерибиз бул үзүк деген бөлүктү жасаганда койдун кылчак жүнүнөн жасашкан. Түшүндүкпү? Анан кийинкиси түнүк жабуу, Муну жаандан сактайт, анан экинчиси кышында каардан сактайт, Биз буга чейин азыр кийиз жабдуулар менен тааныштык, эми боз үйдүн жип шуулары менен таанышайлы. Кандай боолор бар, кандай жиптер бар? Биринчи эмне дейт? Канат боо, экинчиси кереге чалгыч, уук тизгич, жел боо, эшик боо, түндүк жабуу боосу, өзүк боо, жабык баш, туурдук
бо, бел кырчоо жана башка. Азыр ар бирин кенен ачыктайбыз. Кийинки сүрөт. Эң эле алгач саканак таңгыч. Жана айтып өттүк го. Эки керегени бириктирүү үчүн эмне колдонулат деген? Саканак таңгыч деген бо, туурабы? Жайылган керегелердин саканактарын бири-бирине аштап туручу бо. Көрдүңүздөрбү? Ушул боону саканак таңгыч же канат боо деп коет. Кийинки бо кереге чалгыч дейт. Боз үйдү талпайып же кыйшайып кетүүсүнөн сактайт дейт. Боз үйдүн керегелерин баардыгын тизип, саканактардын баардыгын жанагы канат боо менен саканак таңгыч менен аштап алгандан кийин тоголок болду да. Анан үстүнө карасаңыздар кереге бул дуал. Эми керегенин үстүнө уук турат, ууктун үстүнө түндүк турат, анан үстүнө дагы үзүк. Кыскасы көп эле салмак түшөт да керегеге. Ошого салмак түшкөндө кереге эки жака кыйшайып калбаштыгы үчүн, талпайып кетпештиги үчүн ушул өйдөрөк жагынан, керегенин баш жагынан ушундай кереге чалгыч деп коет. Ушундай боо менен тегерете чалып чыгат. Ошондо жанагы кереге эки жака талпайып, эки жака кыйшайып калбайт. Мунун аткарган кызматы чоң. Кийинкиси уук тизгич. Энебиз ууктарды уук тизгич менен тизип чыгып атат. Мунун максаты дагы ууктардын баардыгын түндүккө сайып алгандан кийин, керегеге боос менен боолуп таңгандан кийин уук тизгичтин аткарган кызматы эмне десе, баягы кээде жайлоодо шамал болгондо, борон чапкын болгондо боз үйдүн ууктары кээде мындай айланып калат да, кыйшайып кетет. Бири-биринин аралыгы бири-бирине кээде жакындап, бири-биринен алыстап кетет. Ошого уук тизгич менен ушундай кылып туруп, чалып тизип койгондо ууктар бир ордунда кыймылдабай жакшы турат. Түшүндүкпү? Жел боо дейт. Жел боо деген түндүктүн эки жагына тагылуучу терме боо мынакей. Бул жагы, анан бул жагы. Түндүктү көтөрүп, ууктарын сайгандан кийин муну керегелерге бекитип коет. Муну эки боону. Себеби жана айтып өткөндөй шамал болгондо да түндүк айланып кетпештиги үчүн. Бекем болот да. Кийинкиси эшик боо дейт. Эшик боо дегени көрдүңүздөрбү бул жакта? Боо турат го. Ушул боо эмне дейт? Түндүктөн арта салынып, эшикке байланат. Ушул боону түндүктөн артат дагы, алып келип туруп кайра эшикке байлап коет. Ушуну эшик боо деп айтат. Кийинкиси эми сырткы боолору. Биз ички боолор менен тааныштык, эми сырткы боолору. Биринчиси эмне дейт? Түндүк жабуу дейт. Көрдүңүздөр да? Жана айтып өттүк го. Тутууда түндүк жабуу деген бар эле, мына түндүк жабуу. Эми ошонун боосу бар мынакей. Ачып жапканга атайын ыңгайлаштырылган. Экинчиси үзүк боо дегени, үзүк деген жана кийизди уктукпу? Кайсыл жак эле? Бул жагы болчу, Мына ушун үзүк боо дегени мына бири-бирине кайчылашып, мына боз үйгө да өзгөчө көрүк берип турган кайчылаш боолор турбайбы? Ушулардын баардыгы үзүк боо деп аталат. Кийинкиси жабык баш дегени мына боз үйгө сулуулук берген нерсе мына. Көрдүңүздөрбү? Жабык баш дейт ушуну. Андан кийин бел кырчоо дегени бул жагы. Бел кырчоонун аткарган кызматы кээде шамал болгондо жанагы кийиздин астынан көтөрүп жибербештиги үчүн кийизди дагы кандай десек мындай. Бул жакта мисалы үчүн шамалдар астынан кирет да, ошондо кийиз көтөрүлүп кетпештиги үчүн белинен дагы ушундай бел кырчоо менен кырчап коет. Анан кийин болсо эң эле акыркысы бешинчиси бул ак этек деп коет. Жанагы азыр боз үй тиккенде анан айтып беребиз. Мына астына бул дагы кооздук үчүн жана дагы бир максаты бар. Негизи бул керегеден кийин баардык сөөгү курулуп бүткөндөн кийин чий менен айланта керегенин сыртына коет. Анан чийдин сыртына бул турдук жабылат да. Анан туурдукту жапканда бир аз жерге булганып калбаштыгы үчүн кийиз тийип, ошо бир аз өйдөрөктөн кылат дагы, анан асты ачык калат бир аз чийчи. Ошо чийди жабып, мындай өзгөчө боз үйгө кооздук бериш үчүн ак этек дагы тагылат. Кийинкиси. Эми биз боз үй курганды бир катар айтып өтөлү. Биринчи эле эң алгач биз эме кылабыз. Жерге, түз жерге тегерек сызык сызып алабыз дагы, ошого карата керегелерди тизип, саканак таңгычтар менен таңып чыгабыз дагы. Андан кийин эмне кылабыз? Түндүк көтөрөбүз, Негизи боз үйдү энелер тиккен көбүнчө ал эми аталар болсо ушул кийиздерин жабышканда ошондой эле түндүктү көтөргөндө жардамдашкан. Бакан деген жыгач бар, түндүктү көтөрө турган атайын. Ошо менен түндүктү көтөрөт. Анан туш тараптан агалар, аталар ууктарды сайып чыгат. Бир 6-8 чакты уук сайгандан кийин эле түндүк өзү туруп калат, калганын мындай эле сая берет. Анан ууктар сайылып чыккандан кийин жана бул эмне эле? Уук тизгич. Ошо менен тизип чыгат. Анан кийин дагы боз үйдүн ички ич жагына өзүнчө бир көрүктү бериш үчүн, ушул кооз көрүнүш үчүн ичинен дагы бул жабык баш деп коет. Жана айтып өттүк, сыртында да бир жабык баш бар. Анан ичине дагы кооздук берип турган жабык башты тагат. Анан эмне кылат экен? Чийди, Көрдүңүздөрбү? Түндүк жакта дагы жабык баш бар, ал ичине кооз көрүнөт да. Анан кийин чийди жабат. Анан
чийден кийин эмне болуп башталды? Туурдук жабыла баштады. 4 бөлүккө бөлүнөт деп айтпадыр элек. Ушундай кийиз 4 бөлүктөн турат, ошонун 4-өн жабып чыгат. Анан үзүк, азыр алдыңкы үзүктү жабып аткан мезгил экен. Бул үзүк боолор. Атайын ушундай бири-бирине кайчылаштырып, кооз кылып, боону байлайт. Бул эмне эле? Бел кырчоо, эстеп калыптырсыздар баракелде. Анан жабык башты тагып атат азыр. Анан мына ошентип биздин кереметтүү боз үйүбүз даяр болот. Эми эң акырында сабагыбыздын акырында азыр боз үйдүн ичине кирели дагы ичи менен кыскача таанышайлы. Боз үйдүн ичине кирип, боз үйдүн ичине менен таанышайлы. Негизи биздин азыркы учурдагы үйлөрүбүздө бөлмөлөр бар, туурабы? Жатакана, ашкана, кире бериш, коноккана, туурабы? Боз үйдө дагы бөлмө болуп, бөлмөсү дагы ичи бөлүнгөн. Өзүнчө бир керемет, өзүнчө бир данышмандыкты камтып бөлүнгөн. Мисалы үчүн, биринчи эле босого же улага дедик, Бул жагын мындайча айтканда бизде айтканда кире бериш, ошо босого жагын же улага деп айткан. Анан экинчиси эмне дейт? Эпчи жак. Эпчи жак дегени бул жакта бул ашкана. Ашкана. Энелерге тиешелүү, аял затына тиешелүү буюмдар бар, ушул жакта сакталган. Мисалы үчүн бул жакта идиш аяк илген бакан турат. Ошондой эле кымыз гана жана саба деп койчу эле бишкек, Ошол сандыктар идиш жакта бул аяк кап деп коет. Бизде мисалы үчүн азыр эмне? Кухонный гарнитур деп коебу? Ошондой болсо илгери андай болгон эмес дагы, ошого аяк кап деп койгон, буяка идиш аяк салынган бул каптарга. Ал эми үчүнчү жагы болсо эр жак деп коет. Бул жакта көбүнчө аталарга, эркек кишилерге тиешелүү буюмдар, мисалы үчүн курал жарактар, кийим кечелер, ошондой эле эр токумдагы ушул тарапта турган. Ал эми төртүнчүсү болсо төр жак. Төр жак дегенде могу босогонун тушу, билесиздер, кыргыз эли аябай меймандас болгондагы эмне кылган? Келген конокту кудайга нок деп туруп, төргө өткүрүскөн. Төрдө абдан кымбат баалуу төшөктөр азыр айтып өтөбүз. Ошол жакта сакталган. Бул жакта төшөктөр, көрдүңүздөрбү? Кандай төшөктөр экен? Ала кийиз, өрө кийиз, шырдак, көлдөлөң, төшөк сыяктуу баалуу буюмдар турган ушул жакта. Анан келгенде эң кымбат төшөктөрдөн, эң баалуу төшөктөрдөн салып, аябай меймандос болуп, жакшы узаткан конокту. Кийинкиси, ал эми 5-чи жана айтып өткөндөй, бул жагы эмне эле? Коломто, Бул жакта тамак бышырган. Эми караңыздар, боз үй туурасында дагы көптөгөн макал лакаптар бар, туурабы? Керегем сага айтам, келиним сен ук, уугум сага айтам, уулум сен ук деген макалды кандай түшүнсөк болот? Албетте, кыргыз эли данышман болгон себептен, карасаңыздар, келини бир катачылык кетирип койгондо, тике түз айтпастан, балким кыйытып сүйлөгөн да. Керегеге эгерде келини бир тамакты туздуу кылып койгон болсо, же тузун жеткирбей кылган болсо, же үй кызматтарын жакшы кылбай аткан болсо, аксакал аталар, кайнаталары керегеге карап туруп, баланча түгүнчү деп айтса, келиндер дагы түшүнүп, ошондон кийин өздөрүнүн толуктуулугун толуктап кете берген. Эми караңыздар, эгерде уулу үйдө кандайдыр бир эшикте кызматтарды жакшы аткарбай аткан болсо, бир аз кемчиликтер болуп аткан болсо, уугуна карап туруп ошол толуктоон айтканда, уулу мага айтып атат деп, ошол толуктоосун толуктап кете берген. Демек, үйдө эч кандай чыр-чатак чыккан эмес, уруш, талаш дагы болгон эмес. Кыргыз эли байыртан эле дүйнөгө кызыкпастан, балким көбүнчө карасаңыздар, жашоо бардыгы тең жөнөкөй жупуну, бардыгы тең сонун бактылуу жашоо болгон. Демек, ошондон дагы макал калганда, байлык деген бул дүйнө мүлктүн көптүгү байлык эмес, көбөдөнүн токтугу байлык дейт. Ошого бардыгы тең элибиз илгертен сыпатка көбүрөөк басым жасаган. Мисалы үчүн, бардыгы эле макал лакаптар карасаңыздар, бардыгы дээрлик адамгерчиликке, эмгекчил болууга, жакшы болууга үндөлүп айтылган макал лакаптар. Ушулардын бардыгы мына элибиздин жүрөгүнүн таза болгондугуна, динди түшүнгөндүгүнө, сүннөттү билгендигине карата ушундай жакшы акыл насааттарды ата бабаларыбыз айтып кеткен. Эми биз ушул нерселерди билишибиз керек. Ушул ата бабаларыбыздын жакшы насааттарын, каада салттарын, үрп адаттарын унутпай, эстен чыгарбай, кыргыз эли кандай жашоону жашап өткөн, кандай таза жашоон жашап өткөн, ошол нерсени билип, ар дайым муну келечек муунга жеткизгенге даярбызбы иншалла? Мына ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.